Кыргызстанда 21 декабрга карата коронавирустагы 51 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Ал эми бир сутка ичинде 41 адам илдеттен сакайып чыкса, 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 303 адам, амбулатордук түрдө 345 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 184.269 киши коронавирус жуктурса, алардын ичинен 179.352 айыгып чыккан. 2786 адам каза болгон. Бишкек шаарындагы Тимирязев көчөсүндө жайгашкан күйүүчү май сактоочу кампада чыккан өрт саат 10:51 толук өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалымат кылайык, өрттү өчүрүүгө жалпы 5 өрт өчүрүүчү бөлүм, 1 суу ташуучу уна, кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу, Бишкек шаардык куткаруу кызматынын 4 куткаруучусу, мындан сырткары Ички иштер министрлигинин жана тез жардам кызматкерлери тартылган. Өрттүн жалпы аянты материалдык чыгымдары жана өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Белгилей кетсек, бүгүн эртең менен 1-Ма районунун Тимирязев жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишинде күйүүчү май сакталган кампада ири өрт чыккан. Ички иштер министрлигинин ички аскерлердин кол башчысы Исламбек Кенжекулов аталган түзүмдө аныкталган ири коррупциялык факт боюнча кармалды. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы тастыктады. Кенжекулов ИИМдин ички аскерлердин кол башчысы болуп 2019-жылы март айында дайындалган. Буга чейин аскер прокуратурасынын пландуу текшерүү маалында өздүк курамга сатып алына турган тамак ашка жана кийим-кечеге бөлүнгөн акча каражаттарынын жалган фирмалардын эсебине мыйзамсыз түрдө которуу менен 33.946.000 сом уурдалгандыгы аныкталгандыгы кабарланган. 15 декабрда ИИМдин ички аскерлеринин финансылык башкармалыгынын башчысы Талантбек Жоробеков кармалган. Бул иш боюнча аскер прокуратурасы тарабынан ички аскерлердин жооптуу кызмат адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 209 беренеси алдамчылык, 210 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, 346 беренеси кызматтык жазалмачылык жана 348 беренеси шалаакылык менен кылмыш иштери козголгон.